Урматтуу достор, кымбаттуу окуучулар, сиздер менен кайрадан Нурсултан Акылбек уулу онлайн сабак өтүүсүн баштайт. Жалпы республикалык тестирлөөгө даярдоо геометрия 11-класс. Урматтуу достор, бул берилген эки футболчунун сүрөтүнө социалдык тармактын колдонуучулары дүйнөдөгү белгилүү бир имараттардын аталышын берген. Көңүл бурсаңыздар же байкаган болсоңуздар, биринчи турган футболчу тик абалда, экинчиси жантык абалда, экөөнүн арасында бурч пайда болду. Кымбаттуу достор, социалдык тармактын колдонуучулары бул эки футболчунун сүрөтүнө кандай ат бергендигин социалдык тармак аркылуу жообун калтырыңыздар. Жаңы темага киришүү. Тик бурч 90 градуска барабар болот. Эки түз сызык же шоола кесилишсе, бурч пайда болот. Жайылган бурч 180 градуска барабар. Бурчту тең экиге бөлгөн сызык биссектриса деп аталат. Мисалы, тик бурчтун биссектрисасы ал бурчту 45 градустан болгон эки бурчка бөлөт. Бүгүнкү биздин сабагыбыздын темасы бурчтар. Бүгүн бурчтар жөнүндө маалымат алабыз. Бүгүн сабакта бурч жана анын түрлөрү жөнүндө маалымат алып, эрежелерин түшүнүп, бурчтарды өлчөөнү үйрөнөбүз. Бурчтардын маанилерин табууну үйрөнүп, мисал иштөөдө колдоно алабыз. Темага байланыштуу суроолорду бири-бирибизге берип талкуулайбыз. Демек, бурч түзүү үчүн албетте эки түз сызык же шоола кесилишүү керек. Эки түз сызык кесилишти, бурч пайда болду. Ал бурчтун чокуларын же болбосо бурчту А, О, Б латын алфавитинин баш тамгалары менен белгилеп койсок болот. Албетте, О бул бурчтун чокусу. Же болбосо грек алфавитинин альфа тамгасы менен белгилеп койсок дагы болот. Урматтуу достор, адамдын да аты, фамилиясы же жөнү аркылуу кайрылууга болот. Бул бурчтарды да 3 түрдүү кароого болот. Мисалы, бурч А, О, Б, бурч О, бурч альфа деп кароого болот. Албетте, бул жерде көрүлгөн бурч А, О, Б, ортодо турган О бурчтун чокусу. Ушул бурч жөнүндө сөз болуп жатат. Демек, бурч О деп жазсак деле болот. Же болбосо, ошол бурчту белгиленген альфа, бурч альфа деп айтууга дагы мүмкүн. Демек, биз альфа бурчу жөнүндө гана сөз кылалы. Альфа 90 градустан кичине болсо, тар бурч деп аталат. Эгерде альфа 90 градуска барабар болсо, ал тик бурч деп аталат. Эгерде бул жерге 90 градус жазылган болсо, бурч ушундай көрүнүштө. Эч нерсе жок эле, жөн гана тик бурчтун көрүнүшү берилсе дагы биз 90 градус деп түшүнүшүбүз керек. Альфа 90 градустан чоң болсо, анда бул бурч кең бурч болот. Эскертетін нерсе, альфа 90-дон чоң, 180-ден кичине болушу керек. Эгерде ошол берилген альфа бурчу 180 градуска барабар болсо, анда бул берилген бурч жайылган бурч деп айтылат. Анда бурчтун касиеттерине токтолуп көрөлү. Жайылган бурчту экинчи түз сызык менен эки бурчка бөлсөк, ал бурчтар кошуна же болбосо жандаш бурчтар пайда болот. Альфа бурчу, бета бурчу. Альфа бурчу менен бета бурчунун суммасы жайылган бурчту түзгөндүгү үчүн суммасы 180 градуска барабар. Демек, бул бурч
Жандаш бурчтар. Жандаш бурчтардын суммасы 180 градуска барабар болот. Кийинки касиет. Берилген шарт боюнча альфа жана бета бурчтарын көрүп турабыз. Альфа бурчуна барабар болгон дагы бир бурчту көрүүгө болот. Андан кийин бета бурчуна барабар. Бул жер бета бурчуна барабар. Бул бурчтар вертикалдык бурч деп аталат. Демек, вертикалдык бурчтар да бири-бирине барабар болушат. Эгерде альфа 85 градус болгон болсо, анда бул альфа дагы 85 градуска барабар. Бета, эгерде альфа 85 болсо, анда бета 95 градус, анда төмөн жактагы бета дагы 95 градуска барабар. Вертикалдык бурчтар бири-бирине ар дайым барабар болот. Бул жерде берилген шарт: эки параллель түз сызыкты үчүнчү бир түз сызык менен кесилиштирсек, ал жерде бурчтар пайда болот. Жогорудагы шарт боюнча биз азыр касиетти карадык. Вертикалдык бурчтар барабар. Демек, ушул эле бурчту беттага туура келүүчү бурч бета, альфага туура келүүчү бурчту альфа, бета, альфа кылып белгилей турган болсок, анда биз шартты билебиз. Альфа менен беттанын суммасы жайылган бурч 180 градус болгондугу үчүн кайсыл жердеги альфа бетталардын суммасын албайлы, ар дайым 180. Демек, кеңирээк токтололу. Альфа менен бета бул белгилеп көрсөтүп турган кара менен кызыл түстөгү альфа, кара түстөгү бета, булар жандаш бурчтар. Кызыл түстөгү альфалар сырткы кайчылааш бурч. Кара түстөгү бетталар дагы сырткы кайчылааш бурчтар. Кызыл түстөгү бета болсо, булар ички кайчылааш бурчтар. Кара түстөгү А менен кызыл түстөгү А туура келүүчү бурч. Же болбосо, бул кызыл түстөгү Аны карасак, вертикалдык бурч. Демек, тактап айтканда, сырткы кайчылааш, ички кайчылааш, вертикалдык, туура келүүчү бурчтардын баары бири-бирине ар дайым барабар болот. Жана дагы альфа менен беттанын суммасы 180. Демек, бул жерден биз ички бир жактуу бурчтардын суммасы 180 градуска барабар экендигин аныктадык. Анда бул бети 180 болсо, экинчи бети да 180, суммасы 360 градус. Толук бурч 360 градуска барабар. Анда ушуга мисал карап көрөлү. Жогорудагыдай берилген шарт: эгерде ушундай көрүнүштө болгон болсо, анда альфа канчага барабар, бета канчага барабар. Албетте, альфага туура келүүчү бурчтарды издейбиз. Демек, альфага 55 градус туура келет. Демек, альфа 55 градуска барабар. Анда бета канчага барабар? Альфа менен бета жандаш бурч болгондугу үчүн алардын суммасы 180 градуска барабар. Же болбосо ички бир жактуу бурчтарды карай турган болсок деле, суммасы 180. Демек, беттаны табуу үчүн 180ден 55ти кемитүү керек. Же болбосо бета кошулган 50 барабар 180 теңдемесин чыгарышыбыз керек. Андай болсо 55 градус 180 болуш үчүн канча жетпей атат? Албетте 125 градус. Анда бета 125 градуска барабар. Экөөнүн суммасы чындыгында 180. Анда китебибиздеги бурчтар темасынын биринчи тестинин 3-чү көнүгүүсүн карап көрөлү. Бул жерде берилген шарттар боюнча 32 градус, 32 градус, y градус. Шарт боюнча y-тын канчага барабар экендигин табып, 75 градус менен салыштыруу керек. Ан үчүн биз y-ты башка жерге көчүрүү керек. Вертикалдык бурчтары бири-бирине барабар болгондугу үчүн y-ты биз төмөндөгү көрүнүшкө көчүрсөк болот. Вертикалдык бурчтары бири-бирине барабар. Демек, берилген шарт боюнча жалпы жайылган бурч
Булар жандаш бурчтар болгондугу үчүн суммасы 180ге барабар. Биз адашып албашыбыз керек. 32ге 32-ни кошсок, y чыгат деп. Жок, тескерисинче 32ге 32-ни кошуп 180ден кемитишибиз керек. Жалпы 180 болуш үчүн дагы канча жетпей атат? Албетте 116. 32 32-ни кошуп 116-ны кошсок 180. Жайылган бурч 180ге барабар. Жандаш бурчтардын суммасы дагы 180. Анда y чоңбу же 75би? Албетте y чоң. Жообу A. Анда кийинки көнүгүүгө көңүл буралы. 27 көнүгүү бурчтар тест 2. Демек бул жерде 2 параллель түз сызык берилди. Аны 3-түз сызык кесип өтөрдө сынып кетти. Башкача айтканда, жанагы берилген касиетке окшош. Бул мисалда альфа менен беттанын суммасын табуу үчүн бизге кошумча бир түз сызык керек. Биринчи жана экинчи түз сызыктарга параллель болгон 3-түз сызыкты жүргүзөбүз. Демек бул берилген түз сызык жогорудагы берилген биринчи жана экинчи сызыктарга параллель. Андыктан жанагы айткан касиет боюнча ички кайчылаш бурчтары барабар деген касиеттин негизинде биз беттаны бул жака көчүрө алабыз. Демек бетта ушул жерге туура келет. Анда альфаны дагы көчүрөлү. Альфа бул жака туура келет. Демек берилген шарт боюнча альфага беттанын суммасы канча градусту көргөзүп турат? 40 градусту. Демек альфа менен беттанын суммасы 40 градуска барабар. Жообу Б. Ар дайым. Демек ушул жерде натыйжа чыгарышыбыз керек. Ички бир жактуу бурчтардын суммасы экинчи жагындагы бурчтардын суммасына барабар. Эгерде альфа беттанын суммасы канча барабар? Азыр 40ка. Эгерде бул жерде 50 болсо, анда альфа менен беттанын суммасы 50ге барабар болот. Жогорудагы айтылган касиеттерди, шарттарды пайдаланып, китебиңерде берилген азыр биз так номерлерди мүмкүн болушунча иштегенге аракет жасадык. Жуп номерлерди иштеп өз алдыңарча түшүнбөгөн мисалдарды мугалимдер менен талкууласаңар болот. Жана дагы кошумча тапшырма үч бурчтуктар жөнүндө маалымат алып койгула. Үч бурчтуктун аныктамасы кандай? Кандай үч бурчтуктун түрлөрү бар? Үч бурчтуктун ички бурчтарынын суммасы кандай? Ушуну менен бүгүнкү биздин онлайн сабагыбыз соңуна келип жетти. Кайрадан көрүшкөнчө сак саламатта калгыла.